Абдукадыр Хусанов кече дебюттук голун жаратууга жетише алды. Албетте, Джон Стоунс жана бир топ катар коргонун орунда алган Абдукадыр Хусановдун кечеги оюндары тууралуу кыскача анализдер болсун. Даяр болсоңуз, кеттик. Film Gojo Go Productions. Алгач Абдукадырдын коргонунда кылган иш-аракеттери. Бул жерде Джон Стоунстан топ өтүп кеткен, андан кийин Абдукадыр Хусанов биринчиден болуп топко жетип келип, топтун багытын өзгөртүүгө жетише алган. Андан кийин Артега топту өзүнө багындырууга аракет кылды. Абдукадыр бул жерде дагы ийгиликтүү чыга алды. Экинчи көзүрүм албетте бул экинчи кабаттан. Буга чейин мыкты бери тарыз ойноп келе алган Абдукадыр Хусанов бул жерде ата-анасына мүмкүнчүлүк бербестен дароо эле топтун багытын өзгөртүп кетти. Ал эми гол. Бул жерде Абдукадыр Хусановдун голуна албетте Никол Луис дагы мыкты бир салым кошо алды. Луис кубаттуу топту тепкен, а топ Абдукадырга тийген бала багытын өзгөрткөн. Эгерде бул жерде топ Абдукадырга тийбегенде гол жара албай калышы мүмкүн эле. Дарбачы даяр болчу. Бул көзүрүм дал ошол ПСЖга киргизген голдой болду. Анткени Абдукадыр дал ошол оюнда гол жаратууга жетише алган, бирок рикошет балдын өтүшүнө тийгендиги үчүн топ башка бирөөнүн атына жазылган. Кезектеги оюндары дал ушундай коргонундагы блоктору. Биринчи дал ушундай блок койгон болсо, экинчиде мына ушундай алыстан аралыктуу сокуларды кайтарууга да жетише алды. Кийин Абдукадыр оюнга түшүп киришип кетти дагы, башка оюнчулар менен биргеликте мыкты тариздеги оюнду алып барууга жетише алды. Бул дагы болсо адаптациянын мыкты таризде өткөрүп жаткан чагы десек дагы туура болот достор. Эгерде ушундай таризде оюндардын онда турган болсо, Абдукадыр Хусанов Реалга каршы оюнда толук кандуу майданга түшүшү мүмкүн. Анткени Пеп Гвардиола башка варианттар дагы жок тилекке каршы. Ошол себептен эми Джон Стоунс жана ошондой эле Бернардо Силва кыскасы мына ушундай оюнчу менен биргеликте Абдукадыр Хусанов иштешүүгө аракетин баштай бериши керек эртерээк. Андан кийинки көзүрүмдөр албетте бул нерселер Абдукадыр Хусановго жеңил эле болду. Анткени бул нерселерди буга чейин кылып эле жүргөн. Ошол коргонууда экинчи кабаттан жана блоктор болсун, кыскасы бардыгын бул жерде Абдукадыр Хусанов ишке ашырып кирген болчу. Булар ал үчүн кыйынчылык жараткан жок. Эң кубанычтуу көзүрүм дал ошол Абдукадыр Хусановдун фирменный далы, жекеме-жекеси. Бул жерде Лейтон Ориенттин оюнчусуна каршы мыкты бир далды кое алды, бирок бул башка калыс ышкырыкты жаңыртып, оюн эрежеси бузулду деп айтты. Эметек болбойт. Башка калыстар дагы акырындык менен Абдукадыр Хусановдун далы ушундай поезд тездиги менен келип улган күчүнө далына көнүп кетишеттир. Анан аягында сыйты оюнчу Абдукадыр Хусановдун дебюттук гол жана мыкты оюн тартуулагандыгы үчүн куттуктоо жана рахматтарын айтып чыгышты.